Казакстандык белгилүү аткаруучу Димаш Кудайберген Еuronewsка эксклюзивдүү маек курду. Анда ал классикалык музыка, казактын элдик күйлөрү жана заманбап музыканы айкалыштырган уникалдуу чыгарма тууралуу айтып берди. Ал ошондой эле көчмөн элдердин мурасын көргөзгөн уникалдуу аянтчага айланган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ийгилиги тууралуу ой бөлүштү. Белгилей кетсек, дүйнөлүк турнеден кийин мекенине кайтып келген Димаш 2 күндүк концерти менен Астанадагы уникалдуу спорттук иш-чарасын белгиледи. Димаш оюндардын жабылышына катышып, 2 жолу жеке концертин өткөрдү. Димаштын айтымында алар казак элинин каада салтын гана эмес, спорт жана ат оюндары боюнча таланттарын дагы дүйнөгө таанытууга эң сонун мүмкүнчүлүк болуп калды. Мен казак болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам. Менин милдетим өлкөбүздүн маданияты, ыры, салттуу музыкасы менен дүйнөнү тааныштыруу. Our traditional music for all worldwide audience.